муздан суга түшүп өпкөмө суук тийгизип алыптыр. Бирок барып текшертсем өпкөм жок дейт оштор. Анан борочу айткандай кандай кийинип караганы билинбейт деп баягы бир жерде кыздар менен таанышып атсам апам сиз менен тең дейт. Кеттик үйгө дедим аны. Сен де үйгө кет, мен де үйгө кетейин деп тынчыраак жашайын депчи. Жаман экен бирокчу. Бирок кантейин десең, агаларды көрөсүң, жаштакай эле жүрөт. Түшүнүксүз да эми өзү жашоо кызыктай э. Раматлык чубагажды жакшы нерселерди айтып кеткен. Ошко келген сайын кыйналам да просто. Себеби алыстайм Ош менен Бишкектин ортасы. Анысында Ош баягы экинчи борборго. Анан эми 100 километр нар жакты кылабыз деп бирдеке дегенде болот да бирок э. Анан бирок бул экинчи борбор болгондан байланыштуу ой келет экен. Якында жашап алсам дегенчи. Кантип жашайсыз? Жалпы жашамаппын, туурабы? Келген сайын тамагың куруп калат, үшүп каласың. Улайган сайын иммунитет түшүп кеткен да. Шамал мамаларга бат эле реагировать этип эле.